Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Мадынын центрине жакын эле жерде жайгашкан социализм айылынан сатыла турган 5 сотук тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Мадынын центринде эле жайгашкан. Анан бул жерге келиш үчүн сиздер эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадыны көздөй жолго чыгасыздар. Мадынын центрине жетпеген жерде ол жерде Арзан деген маркет бар. Ошол маркеттен өткөнүңүздөрдө сол тарапка бурулуп кетчү көчө бар. Асфальт көчө, Карим Шорухов деген көчө туугандар. Ушул көчөгө кирип түз жүрүп барсаңыздар, асфальт көчө бүтөт. Бүткөн жерде 160 номурундагы маршрутканын акыркы аялдамасы деле бар. Ориентирди ошол жерге алсаңыздар болот. Асфальт бүткөн жерден дагы шагыл жолго түшүп, бир аз эле жүрүп барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Ориентирди сиздер Мадынын шагыл заводун алсаңыздар болот. Шагыл заводко жакын эле жерде сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, мына жерде Мадынын центри, андан ары кете турган болсоңуздар, Башбулак, Күлчө алай тарапка карап бет аласыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган 10 сотук тегиз жер участоктун алдына дагы келдим. Азыр колдон келишинче сатылуучу жер участок тууралуу маалымат берген аракет кылам. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Эң жакшы жери туугандар, мына ушундай үйлөрдүн саны өтө көп экен. Байкап атасыздарбы? Үйлөр өтө көп туугандар. Үй түшүп атат себеп дегенде Мадынын центрине жакын жер биринчиден, экинчиден бул жер тегиз экен туугандар. Келесиздер, үйдү саласыздар. Жерди тегиздештин кереги жок. Ориентирди туугандар, мына ушул шагыл заводко да калсаңыздар болот. Мына ушул жерде шагыл завод деп коет. Мадынын шагыл заводу кайсыл жерде дей турган болсоңуздар, мына ал жер болуп калат. Ушул шагыл заводдун эле жанында сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. Мына ушул жер участок туугандар, 10 сотук, 5 сотуктан экөө, 2 кызыл китеби бар. Отдельно алсаңыздар болот 5 сотуктан. Же болбосо чогуу алып койсоңуздар дагы болот туугандар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде мына көрүп атасыздар, свет бар. Мына ушундай столбалар орнотулган. Трансформатор дагы бар экен, көрүп атасыздарбы? Столба жанында трансформатор. Суу маселесине келе турган болсок, туугандар, бул жерде уже суу бар. Мына жакта 5 скважина бар дейт, ошол жактан таза суу келген дейт. Мына жерде азыр ээс мага түшүндүрүп берди. Суу бар экен, таза суу. Трансформатор бар экен, свет бар экен. Эч кам санабай ала бериңиздер. Мына көрүп атасыздарбы? Үйлөрдүн саны өтө көп. Эми булар деле баа суу свет болгон үчүн келип үй салып жашап аткан учуру албетте эле. Мына ушундай үйлөрдүн саны көп. Бул жака бассаңыздар, ол жакта көп үйлөр туугандар. Ушу менен үйлөрдү аралап Мадынын центрине чыгып кетесиздер. Локациясы өтө сонун. Мына мен границаларын түшүндүрүп берейин. Мен турган жер туугандар бул көчө экен. Трансформатордун бери жагынан мындай узун көчө келет. Бул жагы башка чек. Ушул көчөнүн боюнда мына ушул 5 сотуктан 2 чек сатыкка чыкты. Бирөөсү мынау. Столба турат го. Ошол столбанын бери жагы болуп калат границасы. 5 сотук дагы бул. Экөө бир жерде жайгашкан. Экөөнү чогуу алыңыздар. Кааласаңыздар отдельно алыңыздар. 2 кызыл китеби бар. Жер алган адам утулат. Жер саткан адам утулат туугандар. Жер алган адам эч качан утулган эмес. Андыктан алып кое турган болсоңуздар, өзүңүздөр билесиздер, жердин баасы жылдан жылга кымбаттап аткан учуру. Жер алган адам эч качан утулган эмес. Жери дагы тегиз экен, көрүп атасыздарбы? Эч кандай уклону жок. Келесиздер, үйдү саласыздар туугандар. Мына ушундай. Условияларын айттым. Свет бар, трансформатор бар, столба бар, таза суу деле бар экен. Бул жактан өйдө тарапта 5 скважина бар деди. Ошол жактан таза суу келип турат деди. Мына жакта кранттар орнотулган экен. 5-6 жергече таза суу кадимкидей чыгып турат экен. Мына көргөзүп мисалы бир крантты. Көрүп атасыздарбы? Усталар кол бутун жууп атат. Таза суу бар туугандар. Билесиздер, таза суу болсо, свет болсо, трансформатор болсо, үйлөр толуп кетет. Андыктан колдон чарбаңыздар. Эми баасын айтайын туугандар, көп сүйлөп койдум. Мына 5 сотуктун баасы 850 миң сом. Бул 5 сотуктун баасы болсо, бул дагы 850 миң сом. Экөөнү чогуу ала турган болсоңуздар 1 700 000, бирөөнү ала турган болсоңуздар 850 миң сом. Анан
кеми болот. Албетте эле барыңыздарга ийгилик, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, келиңиздер, содалашыңыздар. Сонун жерде жайгашкан сатылуучу жер участокты колдон чарбаңыздар. Мына суу деле бар экен туугандар, караңыздар, кол бутун жуп атат.